Сонун Кыргызстандын лампа заводу жаңы жылдык оюнчуктарды чыгарды. Майлуу суу лампа заводу жаңы жылдык жасалгаларды чыгарып жатат. Бул тууралуу Финансы министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жалал Абад облусундагы завод жоопкерчилиги чектелген компаниясынан ачык акционердик компаниясы болуп өзгөртүлүп, Финансы министрлигинин балансында турат. Мекеме ар бир оюнчук колго боелуп жасалганын белгилейт. Аларды сатып алуу үчүн 0555 99 77 10 037 44 5 28 10 номерлери аркылуу байланышууга болот. Соц тармактын колдонуучулары видеонун астына шумдук, таң каларлык, ата мекендик өндүрүшчүлөрдү сөзсүз түрдө колдойбуз деген жылуу билдирүүлөрүн калтырууда. Эске салсак, майлуу суу лампа заводуна 1 миллиард сомго жеңилдетилген насыя бөлүнүп, мамлекеттик органдар андан лампаларды сатып алууга милдеттендирилген. Булак Спутник KG. Үй бар. Баткенде элге жардамга колун сунган Матисаевди облус башчысы сыйлады. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын тургуну Келдибек Матисаевга ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматы кабарлады. Келдибек Матисаев Тажикстан куралдуу кол салып 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан чатак айылдардан эвакуация болгон жарандарга жардамга колун сунган агадил инсан. Соц тармакка куугалаң учурунда анын кагазга үй бар деген сөздү жазып алып, качкан элди күтүп турган сүрөтү тарап, Кыргызстан коомчулугунда жылуу пикирлерди жараткан. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев Матисаевга кыйын кырдаалда жабыркаган үй бүлөлөргө патриоттук сезимди кол сунуп, өлкөнүн бүтүндүгү, элдин келечеги үчүн кошкон салымы жана өз учурунда материалдык, моралдык жардам көрсөткөндүгү үчүн рахмат айтты. Булак Спутник KG. Чүйдөгү Шалт айылына көчүп келгендерден акча чогултушкан, алар УКМКга кайрылышкан. Чүй облусунун Сокулук районундагы Шалт айылынын айрым тургундарына түшүндүрүү жана алдын алуу иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Буга чейин Шалт айылынын тургундары социалдык түйүндөр аркылуу УКМКнын жетекчилигине башка аймактардан көчүп келген тургундардан жергиликтүү тургундар тарабынан мыйзамсыз акча чогултуу фактылары болуп жаткандыгы жөнүндө айтып кайрылышкан. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында чынында эле аталган айылдын айрым активисттери трансформаторду оңдоо шылтоосу менен башка аймактардан көчүп келген тургундардан акча чогултууга аракет кылгандыгы аныкталган. Ошону менен бирге Шалт айылынын айрым тургундары менен тиешелүү түшүндүрүү жана алдын алуу иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында алар мыйзамсыз аракеттерин мындан ары токтотууга милдеттендирилди. Мыйзамсыз аракеттерин мойнуна алуу боюнча жазуу жүзүндөгү видео кайрылуу менен кошо алынган. Булак Сереп KG. Айылга көчүп келген жарандарды улутуна жерине карап бөлбөйбүз. Кече жакында болгон Шалт айылындагы окуя үчүн мен кечирим сурайм. Мындан ары мыйзамсыз акча чогултууларга, мыйзамсыз иштерге жол бербейбиз. Ошол трансформатор боюнча, свет жарыктык трансформатор боюнча мамлекеттик баланста, пресстин балансына өткөрүлгөнгө кагаздар дайындалып жатат. Кудай буюрса, жакынкы арада чечилет. Мындан ары биздин айылга көчүп келген элдерге улутуна карап, же жердигине карап бөлүп басмырлоого жол бербейбиз. Урматтуу жүргүзөлүм, кече жакында эле Сокулук районуна караштуу Шалт айылында болуп кеткен инцидентте кичине тентектик кылып койдук эле. Ошол боюнча кечирим сурайбыз. Биздин айылга келген жарандарга, башка областтан көчүп келген жарандарга эч кандай залакабыз тийбейт, эч кандай эмебиз кол көтөрүүлөр болбойт. Мындан ары кыргыз элим мажбурлоо болбойт. Шалт айылында басым болбойт. Келиңиздер, кечирим сурайм. Муктубек көчөдөн светке чогулткан акча боюнча кечирим сурайм. Ошого Кыргызстанда 1 январдан тарта un, нан жана жемдин баасы кымбаттай турганын un комбинаттары ассоциациясы билдирди. Тегирменчилер бааны көтөрүүгө аргасыз болорун айтышууда. Себеби 31 декабрда un комбинаттары үчүн данды алып келүү жана кайра иштетүү боюнча жеңилдиктердин мөөнөтү аяктайт. Мамлекеттик колдоо 2021 жылдын сентябрынан ошол жылдын аягына чейин күчүндө болот.
Бүгүнкү күндө он комбинаттарындагы дандын жана ундун запасы азайып, алар оор абалда. 1 январдан тарта дандын өздүк наркы 12%, 10-15%га кымбаттайт. Бул керектөөчүлөр сатып алууда төлөй турган кошумча нарк салыгынын суммасы. Албетте ундун кымбатташы нандын басына да таасирин тийгизет. Ал 18-20%га көтөрүлүшү мүмкүн, деди Un тартуучулар ассоциациясынын президенти Рустам Жуношов. Анын айтымында таңкыстыкка Казакстан аркылуу эгин ташуудагы көйгөйлөр жана Россиядан дан ташыгыштардын жоктугу себеп болууда. Кечээ Айыл чарба министрлигинин башчысы Аскарбек Жаныбеков Кыргызстанда азык-түлүк жетиштүү экенин, негизги азык-түлүк менен камсыз кылууда маселе жаралбайт деп ишендирген. Булак Спутник кежи. Камактагы Эрлан Бекчоров уулу кайрылуу жасады. Кемпирабад маселеси боюнча абакта жаткан Эрлан Бекчоров уулу Акыйкатчы институтуна юстиция министри Аяз Баятовго, кыйноолорду алдын алуу мекемесине, адам укугун коргогон эл аралык уюмдарына, ЖМК өкүлдөрү жана укук коргоочуларга чукул кайрылуу жасады. Текст төмөндө толугу менен өзгөртүүсүз берилди. Бийлик конституциялык укуктарыбызды тебелеп, бир дагы далили жок, абакка камаганы аз келгенсип, суук, ным баскан, камоо шарттары эң начар камерага бир күндө которушуп, абактан кыйноого алуусу деп эсептейм. Бул бир айдын ичинде барыбызды оорулуу кылып, ошо менен өлүгүздү чыгаруунун негизги кадамдары. Бул бийликтин суук түшкөн маалда атайын жасаган иши. Башка камерадан абалды өтө начар деп айтуудан дагы өтө төмөн камерага которушу ден соолугубузга, өмүрүбүзгө коркунуч алып келет. Мен кайрылган аталган институттар камерага чейин кирип, абалыбызды кабар алууңуздарды өтүнөм деп жазылган кайрылууда. Булак элдик медиа. Балаты күйөөбү же күйбөйбү? Каракөлдөгү жаңы жылдык балатын өрттөгөн делген 4 жигит кармалды. Каракөл милициясы жаңы жылга карата жасалган балатыга от койгондорду аныктады. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 23 декабрь күнү саат 5:00 чамаларда Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгына телефон чалуу болуп, анда шаардын борборундагы балаты күйүп жатканы кабарланган. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгышып, кароо жүргүзүлүп, тиешелүү материалдар чогултулган. Бул окуя Каракөл шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына өрт кырсыгы болуп катталып, алдын ала текшерүү иштери башталган. Кылмыш иши боюнча шектөөлөр суралып, 2002, 2004 жана 2005 жылы туулган 4 жигит балатыны отко күйөбү же жокпу деп ойноп от жагып, ал тутанып кеткенде өчүрүшө албай калгандыгы такталган. Учурда тергөө иштери улантылууда. Булак Серепкежи. Борбор калаада мэрдин балатысы өттү. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Борбор каланын мэри Эмилбек Абдыкадыров жаш бишкектиктерди келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап, аларга чың ден соолук, окууларына ийгиликтерди каалады. Балдардын жаңы жылдын жылдызы спектаклине социалдык жактан корголбогон үй бүлөлөрдөн жетим, жарым жетим, көп балалуу, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, окуунун отличниктери жана ар кандай сынактардын, олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болгон 1108 бала күбө болушту. Спектаклди Таберик балдар театрынын 250 жаш артисттери аткарышты. Иш-чаранын аягында бардык балдарга таттуу белектер тапшырылган. УКМК Ысык көлдөгү Акун пансионатынын жери мамлекетке кайтарылды. Ысык көлдүн Карабой айылындагы Акун пансионатынын 17,65 гектар жери мамлекеттин балансына кайтарылганын УКМК билдирди. Кеп 371 миллион сомдук тилке жөнүндө болуп жатат. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 2008 жылы Ысык көл райондук соту жерди жеке менчикке мыйзамсыз берген. Пансионат мамлекетке өтөбү жокпу деген суроого УКМК азырынча жооп бере албасын, бардыгын сот чечерин кошумчалады. Белгилей кетсек, Акун пансионаты Карабой айылында жайгашкан. Парламенттин экс-спикери ишкер марком Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнө тиешелүү. Булак Спутник кежи.